Адам баласы COVID-19 каршы вакцинаны 2021 жылдын биринчи жарымына чейин баары бир ала албайт. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча программалык директору Майкл Райандын сөзүнө таянып Рейтер агенттиги жазды. Анын айтымында учурда бир катар өлкөлөр вакцинаны жасап бүтүп калганын айтканы менен аны массалык түрдө даярдоо жана элге жеткирүүгө көп убакыт талап кылынарын түшүнүү зарыл. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктуруп алгандардын саны бүгүн 15 миллиондон ашты. Алардын ичинен 622 миңден ашыгы ооруну жеңе албай көз жумду. Коронавируска каршы вакцина байлар же жакырлар гана үчүн эмес, ал жер жүзүндөгү баардык адамдарга жеткиликтүү болушу зарыл. Учурда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун баарына бирдей жетиштүү үчүн аракеттер көрүп жатат. Эки тараптуу пневмония менен дарыланып, бир жумадан кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына которулган Алмазбек Атамбаев өзүн начар сезип жатат. Бул тууралуу адвокат Замир Жошов билдирди. Анын айтымында кечээ ал Алмазбек Атамбаевди көргөнү барган. Ал эмне үчүн бир эле жумада дарыланганына таң калып жатабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алмазбек Атамбаевдин коронавируска карата тапшырган тесттин жыйынтыгы жакшы чыкканын айткан. Бирок кан басымы төмөн, анын курагына жана камакта отурганына карабастан, бул тынчсыздандыруучу көрсөткүч. Дарыгерлердин айтымында жагымсыз натыйжа чыкса, баардык органдарга иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Эске салсак, 30-июнда Алмазбек Атамбаевга эки тараптуу пневмония диагнозу коюлган. Ага бир нече кылмыш иши боюнча айып тагылууда. Алардын экөөсүндө Кримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуу жана 2019 жылдын 7-8 августтагы кой таштагы окуялар боюнча сот иштери жүрүп жатат. Ой, байки, ой. Братан, Жабыркаган Аббас Али Шах күндүзгү стационарлардын биринде ыктыярчы болуп иштеп жаткан. Бирок кечээ жакында тоодо жергиликтүү жигиттерден таяк жеп учурда өзү ооруканада жатат. Пакистандык студентти сабаганга шектелген 3 кишинин баш коргоо чарасы тандалып, 1 айга камакка алынды. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, буга чейин пакистандык студенттер тоодо уур токмокко алынган тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары жазып чыгышкан. Окуя боюнча 19-июлда милицияга Пакистандын бир жараны кайрылып, аны сабагандарга чара колдонууну өтүнгөн. Аталган факт кылмыш жана жаза кодексинин 266 беренесинин 2-бөлүмү бейбаштык боюнча кылмыш жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейин көндүрүш башталган. Көп өтпөй милиция чет өлкөлүк жарандарга кол көтөргөн 3 адамды колго түшүрүлгөн. Пакистандын жаранына кол салган Ысык Ата районунун 31 жаштагы тургуну менен Бишкек шаарынын 30 жаштагы 2 жашоочусунун баш коргоо чарасы тандалып, 1 ай камакка алынды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси, президенттин аппарат жетекчисинин экс орун басары Икрамжан Илмияновду Молдовановка айылындагы жатак абагына которушту. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматы билдирди. Аны былтыр Октябрь райондук соту мал мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыраткан. Ушул жылдын 19-июнунда Бишкек шаардык соту Октябрь райондук сотунун чечимин өзгөртүп, жазасын 5 жыл 6 айга чейин кыскарткан. Ошондой эле Илмиянов 10 миллион сом өлчөмүндө салынган айыппулдан кутулган. Илмияновдун жаза мөөнөтү 2021 жылдын декабрь айында аяктайт. Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексинин 80 беренесине ылайык оор кылмыш кылгандар жаза мөөнөтүнүн 3/2 бөлүгүн өтөп бүткөн соң жалпы режимдеги түзөтүү колониясына жатак абагына которулат. Демек аны 27 апрелден кийин жатак абагына которууга уруксат берилген. Илмиянов 2018 жылдын октябрь айында камакка алынган. Аны жоопкерчиликке тартуу тууралуу арызды 2018 жылдын сентябрь айында Дизель комплект компаниясынын башкаруучусу Асель Чымырбаева жазган. Кыргызстандын Малайзиядагы Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакырылганын билдирди. Кылычбек Султанов 2018 жылдын декабрында Түштүк Кореяда элчи болуп турган кезинде элчиликтерде коррупциялык иштер бар экенин жарыялаган. Ал терс көрүнүштөр тууралуу Тышкы иштер министрлигине, УКМКга, президенттик аппаратка жазган каттарына жооп болбогондуктан президентке ачык кайрылганын айткан.